дагы жанагы технологиялардын 4-5ке бөлүнөт да. Жана Днепр дегендер бар. Узун мындай бир агрегаттарды коюп коет. Ошону жамгырлатып кете берет да. Же болбосо фрегат дегендер бар, ал бир жерде айланып, мындай тегереп турат. Ал дагы бир технология. Азыр бир темага кетели. Топурак боюнча баштайлычы. Мына азыр сентябрь бүтүп атат. Не кылабыз ушу топурактын эгиндер жыйналды. Азыр жерди кантип жерге эмне деген иш-аракеттер жасайбыз. Негизи мындай да. Кайсыл деңгээлдеги сөздү эме кылабыз. Мына чүй борун сүйлөшөлүчү. Чүй борунда айыл чарба багыты боюнча чүй борунда жер көп да. Анан жер көп болгон менен биздин ушу акыркы 30 жылдын ичинде жерлерибиз аябай деградацияга дуушар болду да. Кунарсызданды. Колдонуп жаткан дыйкандар деле көрүп атат. Көпчүлүк зона бизде шор баскан бул. Саздак жерлер, чүйдүн жерлеричи. Дренаждар бар да. Ошо дренаждардын баардыгы тең баягы вторичное засорение деп коет. Жолусу дренаж таза болгондон кийин баягы суулардын баары кетпей атат. Арыктар баары тең жакшы тазалап, ошо трубалар илгирки трубанын баарын тең бир сере продувать этиш керек да. Баары тең жана суарган суу шар кетиш керек труба дренаж менен. Кээ бир жерлерде ошол кетпей атат. Ылдыйкы зона аэропорттун тегереги. Эми бизде 180 000 гектар жерге жакын жерде вообще негизи 3 жылда 5 жылда бир шорго каршы гипс колдончубуз. Мына ошол химия отряддары ошол шорду аныктап, кайсы жерде шор көп болуп атат. Ошол шор баскан жерде гипстечү. Азыр ошол жумуштун баары токтоп калган. Ошон үчүн азыр көпчүлүк жерлерде шор басып барат. Шор басып төмөн түшүп атат баягы түшүн жогорулатыш үчүн биринчиден ошол гипсти беришибиз керек да. Эмне үчүн гипсти бериш керек? Бир чети мына кальций деген бар. Кальций менен натрийдин экөөнүн балансы болуш керек да. Эгерде топуракта натрий көп болуп кетсе, шылыш болуп кетет да, шор көп болуп кетет. Биз ошон үчүн кальцийди бергенде, кальций менен туз, хлор экөө реакцияга кирип, суу нейтрализовать этилип атат да. Ошон үчүн кальцийди дагы бир чети көбүрөөк бериш керек. Анткени өсүмдүктүн бүт курамында кальций бар. Жок, кальцийди кандайча берет? Мисалы, мына менин жерим бар. Жерим турат да, жердин каягына берем мен. Жанагы суу дренаждар мисалы үчүн азыр кандай кылыш керек? Азыр мына топурактын канчалык деңгээлде кальций менен натрийдин экөөнүн балансын эсептеп чыгып туруп, ошо 1 гектарга негизинен 3 тоннадан 5 тоннага чейин гипс берилет да. Гипс. Ошол гипсти майдалап туруп эле жана рум менен эле чачыш керек. Ал чачкандан кийин ал быйыл мисалы үчүн топурактын үстүнө түштү да. Анан уже жерди айдагандан кийин ошол ным болот. Топурактан анан ным болгондон кийин реакцияга кирип баштайт да. Анан жыл өткөн сайын анан сиз вообще түшкө кирбеген нерсени айттыңыз го. Буну эч ким кылбайт азыр. Эми ошону кылыш керек да, эмне үчүн кылбайт? Анткени муну жөнөкөй дыйкан каяктан билет? Топурагынын составын да билбейт да, мисалы үчүн. Шор болсо аппак болуп эле мына суаргандан кийин аппак болуп чыгып калат. Же болсо кичине бир сутка кармап койсоң, ал жерде өсүмдүктүн баары өлүп калат. Ооба, зыңкыйып калат. Зыңкыйып калат. Жер болсо цемент болуп калат. Ооба, мен арчыбечке ошондой да. Мисалы, мына биздин арчыбечке ошондой. Мына ошон үчүн мен силерге айтып атканым бул эң биринчи топурактан башташ керек деген, эң биринчи көйгөйдү мен ошо биринчи көйгөйдү айтып атам да. Биринчи ошол жана баланс деп коет, pH. Топурактын pH. Ошол негизи көпчүлүк өсүмдүктөргө бул pH 7 болуш керек да, баягы нормалдуу шарттагы. Канчалык шор көбөйгөн сайын өсө турган өсүмдүктөрдүн баардыгы тең кыйналып өсөт да. Мисалы үчүн бадыраң өстүрсөң ал жер өспөйт. Ошого жашылчыларды өссөң, шорду болуп калса өтө кыйын болот. Башка өсүмдүктөргө деле эми мына беделери деле өсөт, бирок эң начар өсөт. Любой культура ошондой да. Биздин беделер масса бербей атат да. Масса бербейт, анткени силердики тиги топуракта шылыш көп болгон үчүн жанагы суаргандан кийин көп өлүп калып атат да. Көп өлүп калып атат. Мына ошону байкабайсыңар. Негизгиси ушул гипсованияны колго алыш керек да, ушул
проект кылып азыр ошону биз дагы ушу сунуш кылып атабыз. Мен өткөндө тиги коллегиядан айттым го. Бардыңар тең ушу бир серия тиги эмелердин баарын карап, ушу топурактын кайсы жерде шор болуп атканын аныктагыла деп. Аны эч ким да уккан жок, аны эч ким да көңүл да бурган жок да. Анткени булардын мисалы мына ылдыйкы зонада жасаш керек экен да. Мына аэропорттун тегереги полный бычкан ылдый. Бүт зона. Бул 180 миң гектар деп атпаймынбы? Ар бир районда, мына эң чоң район бизе 60 миң гектар эме да, Сокулукта. Мына ушул төмөнкү зона дыйканчылыктын баары төмөнкү зонада. Ооба. Ошол зоналардын баары тең эметиш керек да, анализ кылыш керек. Гипс бар, иштей турган нерселердин баарын кайра жандандырыш керек. Мына ушул эң биринчи топуракка иштей турган эмес да. Негизи топуракка мына азыр биогумусту көп эме кылып атабыз баягы. Популяризация кылып. Популяризация болуп. Эми биогумусту берүүнүн дагы бир чети жакшы топуракка. 3 жылда бир биогумус берип койсоң, топурактагы азык заттарды жакшылап. Бирок жанагындай дренаж тазаланбагандан кийин мунун эффектилиги аябай төмөн түшүп кетет да. Анткени шор кайра эле чыга берет да. Ошон үчүн жанагындай гипс колдонуш керек. Ошо гипсти колдонгондо көпчүлүк убактарда ар бир 3 жылда 5 жылда бир гипсти колдонуп турушубуз керек. Ансыз болбойт безимде. Макул, мунуңузду кылбайт эми. Кээ бир чарбалар эле кылышы мүмкүн. Азыр эми дагы эл жалпы элдин колунан келчү дагы эмне иш бар азыр? Чүй борунда дыйкандар эмне кылыш керек жерин? Эң негизгиси жердин анализин алыш керек. Эң биринчиден. Анализди алып туруп, ошол анализге жараша канча азык зат жетпейт, ошону бериш керек. Минералдык жер семирткичтерине, мисалы үчүн тиги фосфор, калийди. Анан биз азыр бүгүнкү күндө нитрат жана азот селитрасын азайтышыбыз керек да. Эмне үчүн азайтышыбыз керек? Азыр 1 гектарга 2 тоннага чейин азот берип атышат да. Бул негизи бул топурактын курамында ушул азот менен азотту органикалык же болбосо жанагы өсүмдүктөрдүн калдыктарынан ала турган, абадан ала турган бактериялар бар да. Мына ушул бактериялар иштебей коет. Ошон үчүн алар иштебегенден кийин баягы биобаланс жок болуп калат да. Биобаланс жок болгондон кийин топурак жанагы силтире бергенден таш болуп катып калып атат. Анын үстүндө нитратты өтө көп бергенде гумус ажырап кетип атат. Гумус деген бул жана топурактын негизги курамы. Негизги курамында ошол гумус канчалык көп болсо ошончолук микроорганизмдер көп болот. Жашоо болот. Жашоо болгондон кийин ошол жерде баланс болот да. Азык заттагы топуракта өзү пайда болот. Эми баягы ушул жетпей турган минералдык жер семирткичтерди жеткириш керек. Анткени бизде акыркы мезгилде ошо мурда Союз унагында фосфор көп болуп кеткен топуракта. Курамы көп болчу. Бирок биз 30 жылдын ичинде ошол калий менен фосфор 30 жылдын ичинде ошол запасты жеп бүтүп койдук да. Бирок топурактын өзүндө запас көп. Анткени бул өсүмдүк ала албай турган шартта фосфор да бар, калий да бар, башка микроэлементтер да бар да. Булар ошолордун баарын козгош үчүн азыр жана торфогумин жер семирткичтерин колдонсок болот да. Алар болсо ошол азык заттарды топурактан бөлүп берет. Бирок мунун ичинде дагы, мисалы үчүн, ушул гумустун дагы кээ бир кошулмалары бар. Тескерисинче ошол бир аз бөлүп кетип туруп, андан кийин тескерисинче катуу да кармап коюш мүмкүн. Ал өсүмдүктү дагы ала турган шарттагы азык заттар дагы алынбай калышы мүмкүн. Ошон үчүн муну сиз немеге Турсбек байке, сиз илимге кирип кеттиңиз да. Жөнөкөй элге мисалы ал гумус түшүндүрүп отурбай эле. Азыр мынаны сепкиле күздө деңизчи, мына азыр мына күздө. Азыр мына күздө эмне себиш керек? Мына жер айдардын алдында калий 1,5 центнер калий керек. 1 гектарга. 1 гектарга. Амофос бериш керек. Амофос ошо 3 центнерге 3 центнер тегерегинде. Жерге, азыр күздө бериш керек. Күздө мына жер айдардын алдында. 1 гектар айдоо жерге да. Анан жерди айдап, негизи жерди күз айдаш керек. Ооба. Күз айдабасаң 100 айда деп бекерден айтпайт да. Эмне үчүн күз айдаш керек? Мына бул жазга чейин ошол жердин топурактын баягы жанагы фосфордагы, калийдагы эрип, топурактын курамына эркин абалга келет да, өсүмдүк жакшыланат да.
Эгер биз жазында айта турган болсок, жердин 30% нымдын баары тең учуп кетет. Ооба. Мына көпчүлүк убактарда баягы жерлерди байкап жүрсөңөр, баягы жүгөр айта тургандары жазында айта турган болуп калса, эгер жамгыр жок болуп калса, төмөнкү горизонтту кургак болуп калат да, үстү жагында жамгыр жаагандан кийин үстү жагы чыгат, чыккандан кийин курап калат. Анткени төмөн жагында азык жок болуп калат. Ным жетпей калат. Ным жетпей калат. Анан ошо негизи күзүндө айдаганда ошол топуракты биз үстүн тегиздеп кеткенден кийин жок дегенде тырмоо тартып коебуз да. Тырмоо тартып койгондо бул тырмоо тарткан эрежесинде кандай болот? Бул пленка болуп калат да, нымды кетирбейт. Анан ошол топурактарда ным жүгөр айдаганда же болбосо башка кызылча айдаса, ошол ным жетиштүү болот. Ошол ным менен чыгып кетет да. Биз ошо жазында айдаган жерлерге жана кызылчаларды отургузуп, кызылчаны отургузганда дагы баягы жердин өзү мындай бышып турган бир жумалык убакыт болот. Айдай турган убакыт болот. Бир жумадан өтүп кетсең, андан кийин камак болуп калат баягы. Кесек болуп калат. Кесек жерге кандай өрөндү отургузбаган, ал кесек болгондон кийин булар шамалда ошол кесек биринчи бүт нымдын баарын ошол кесектер кетирет дагы, экинчиден ошол кесек жерлер дагы тескерисинче жанагындай пленка болбой бүт куркап калат да. Мына ошол жаман жагы да. Ошон үчүн бул чүйдүн эмесинде негизинен күз айдаш керек. Анан дагы бир маселе, жанагы саманды жыйнап кетип атышат. Эми саманды ошону коюш керек да ордуна, чирип. Мына саманды негизи бул саман 1 тонна саман 4 тонна жана 41 барабар да. 1 тонна саман 4 тонна. Анан эң негизги биз ушул күзүндө жана жерлерге самандарды таштап, кайра ошондо кайра азык затын топуракка жерге берсек, анда ошол жерлердеги микроорганизмдер жакшы иштейт дагы, азык затты топтоп берет. Саман калыш керек да шыгылы. Саман калыш керек. Эң негизгиси саманды өрттөбүш керек. Эмне үчүн өрттөбүшүбүз керек? Саман өрттөгөн жерде топуракта гумус деген зат болот. Биринчиден ошол гумус ажырап кетет. Экинчиден ошол микроорганизмдер өлүп калат. Анан ошолордун баардыгы тең кайра калыбына келгенче көп убакыт өтөт да. Мына ошол өрттөгөн жерлердин баардыгын тең кийинки жылы карасаң, мындай болуп өсөт да, толкун болуп. Анткени баягы өрттөнүп калган жерден азык зат өсүмдүк ала албайт жакшы. Анан эң негизгиси бул өсүмдүк менен топуракта микроорганизмдердин болушу шарт да. Эмне үчүн? Анткени өсүмдүк өзү тамыр менен эле эмен ала албайт азык затты. Ошол жерде микроорганизмдер аркылуу алат. Ошон үчүн жанагы канчалык микроорганизм көп болсо, ошончолук азык зат жакшы болот да. Экинчиден бизде жанагы ар кандай химиялык заттарды колдонуп атпайбызбы? Мына ошолордун баары тең зыян да. Анткени булардын баардыгы тең топуракка түшкөндөн кийин ошол жердеги микроорганизмдердин көп түрү кырылып калат. Баланс жок болгондон кийин жана селитраны бересиң, тигини бересиң, кулагына чөй өстүрүп аласың да. Бирок кийинки жылга ал терс таасирин тийгизет да. Топурак кайра эс алыш керек. Кайра ошол жанагы ууланган заттардын баарын тең тазалаш керек. Микроорганизм жанданыш керек, кайра топурак жандуу болуш керек. Негизи топурак бул жандуу нерсе да. Биз ошону жансыз нерсеге айлантып атабыз да. Эң негизгиси.